Кайрылып келүү аталышындагы бул көргөзмө бүгүн баш калада белгилүү сүрөтчү Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңерген ишмер, график, дизайнер, СССРдин сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Сабиржан Бабажановдун 80 жылдыгына карата ачылды. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн жашоо иримемдери, улуу жээк жолунда жана башка темадагы жүзгө чукул сүрөттөрү коюлду. Өз заманынын мыкты сүрөтчүсү Сабиржан Бабажановду күйөрмандары айрыкча анын реалисттик багыттагы эмгектери, терең философияны чагылдырган үчүн өзгөчө баалашат. Ойлонуш керек да, ар бирөө ошо сүрөттөрүн карап атканда бул эмне деген тартты. Оң менен сол, жамандык менен жакшылык ошол кандай кечет. Мындай о жерде көрдүңөрбү, адам төрөлгөндө тетиги жерде эн атасына арналган дагы нерселери бар экен. Ана үчүнчү нерсеси бул киши классикадан, баягы советтик классикадан азыр өзүнчө инновациялык арт искусствого жакындап келатат да. Тетиги жактан караганда бул картиналары ошого арналган. Анан уйгур тематикасына да көп көңүл бурган, Нестеряндар кандай болгон. Балалыгы совет мезгилине туура келген сүрөтчүнүн көпчүлүк эмгектери улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен байланыштуу. Кыл калем эси Сабиржан Бабажанов залкар жазуучунун чыгармалары ага ушул күнгө чейин өзгөчө шык берерин айтат. Чыңгыз Тураевичке мен 60 жылдыгында Чекерде ал кишинин музейин мен оформить кылгам. Ошокту биринчи жолу көрүштүм. Анан кийин ар бир чыгармачысына мен өзүмдүн ой пикиримди бердим да, кандай. Это иллюстрация эмес, какая-то графика. Шуган Нарысбек Айтматов деп 85 жылга китап чыгаргам, ал китап түгөнүктү. Ошол жерде мен Төрөкулдун бардык чыгармаларга көрсөткөн сүрөттөрүм бар. Иш-чарага атайы келген коомдук ишмер Асол Молдокматова Бабажановдун туруктуу күйөрманы. Молдокматова сүрөтчүнүн философиялык эмгектери кыргыз маданиятына, келечек муунга руханий азык экендигин баса белгилейт. Карап көрсөңүз, Сабиржан Бабажанов өзүнүн эмгектерин кандай гана чеберчилик менен тарткан. Биз мына ушундай мыкты таланттуу адамдарды көз өткөндөн кийин гана жакшы адам эле деп наам бербей, өз убагында сыйлап баалап алышыбыз зарыл. Любовь к Айтматову. Азыр болсо көбүнчө чыгармачылык эмелери Чыңгыз Төрөкуловдун эмеси менен жасалган. Китептерди, гравюралар жасап, сүрөттөрдү жасап, ошолорго эметип. Бүт бар эмеси болсо ошо философия, мироздание, адамды, природа, экология кандай өтүп кетти, ошону эмелерди, маселелерди чыгарган да, эметкенде. Аталган иш-чара Гапаратиев аттындагы сүрөт көркөмөнөр музейинде өтүп, ага бир катар чет өлкөдөн келген коноктор да катышты. Руханий азык тартуулаган бул саамалык 10 сентябрга чейин уланат. Каалоочулар үчүн эшик ачык. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.